Жайлуу турмуш техникалары үй кожойкелеринин колун узартып турмуш тиричиликти жеңилдетүүгө себепкер болот. Тамак аш жасоо, үй тазалоо, муктаждыктарды бүтүрүү адатта көп убакытты алат. Бирок керектүү жабдыктар болсо бул нерсе алда канча бат бүтөт. Бүгүнкү бирге тандайбыз рубрикасында тамак жылыткыч жабдык, микротолкундуу меш тандоо тууралуу кеп кеңештер менен бөлүшөбүз. Саламатсыздарбы достор. Бүгүн сиздерге үйгө керектүү убактыбызды сактап бере турган микроволновка жөнүндө айтып берип кетейин. Себеби ар бир үйдө азыр биз колдонуп баштадык. Кандай түрлөрү болот жана кантип тандоо жөнүндө түшүндүрүп берип кетейин сиздергечи. Микроволновканы ала турган болсок, бунун эки түрү болот. Бирөөсү мебелге орнотула турган, азыркы заманбап үйлөрдө духовканын үстүнө мынага окшогон микроволновканы жанына бир композиция кылып орнотуш үчүн мебелге орнотула турганын алып башташкан. Андан тышкары, эгерде сиздер жаңы кухня жасабай турган болсоңуздар, жөнөкөй микроволновка тандасаңыздар болот. Булардын основной функциялары тамакты ысытып берүү. Эгерде үйүңүздө адамдар көп болсо, бир ысытканда сиз чоң көлөмдө тамакты ысыта турган болсоңуз, бул жакта литражына карасаңыз болот. Көбүнчө стандартный литраж бунуку объемдору 20 литр жана 23-25 литр болот. Канчалык чоң алсаңыз, ошончолук чоң көлөмдө ысыта аласыз. Канчалык кичинекей алсаңыз, сиздер бир порциядан кылып тез ысытып алсаңыздар болот. Микроволновка боюнча бизде мындай миф бар, бул ден соолукка аябай зыян дегенчи. Эгерде микроволновка ден соолукка аябай зыян болгондо, буну Япониянын калкы колдонбойт болчу. Японияны ала турган болсок, Японияда ар бир үйдө микроволновка турат. Бул кандай учурда зыян келтирет? Эгерде бунун ичинде, мына айнектин ичинде решеткасы болот, өзүнүн атайын. Эгерде ачканда мына жерден көрүнөт решеткаларчы. Эгерде ушул решеткасы чыгып калган болсо, сиз прямой ожог аласыз. Бул ракка да алып келиши мүмкүн. Эгерде бул решеткасы нормальный турган болсо, повреждениясы жок болсо, микроволновкаңыз сизге зыян келтирбей иштеп берет. Иштей турган принципи кандай болот бунукунчу? Бул баягы суунун атомдору барго, ошолорду бири-бирине кайчылаштырып ысытып берет. Колду деле мынтип көп кайчылашса колу ысып кетет го. Бул деле ошондой принцип менен иштейт. Андан тышкары кеберки микроволновкалардын ичинде гриль кылып бере турган функциясы болот. Бул болсо, мисалга сиз тоокту бышырдыңыз, тооңуз аппак болуп сууда бышырдыңыз, ага мындай сонун кызартып корочка кылгыңыз келсе, гриль менен алган микроволновкаңыз болсо, ошо гриль функциясына коюп, кызартып корочка кылдырып алсаңыз болот. Тандаганыңызда кеберки микроволновкалардын функциялары көбүрөөк болот. Сиздер кекс бышыра турган микроволновкаларды тандасаңыз болот, же болбосо жөнөкөй микроволновка тандайм десеңиз, анда бул жакта бизде Haier же болбосо AERG деген фирманын микроволновкалары бар. Алар бюджетный, ар бир адам өзүнө ала алат алардычы.